Кара Бура районунун Көксай айылындагы номер 6 Гүлбадан балдар бакчасындагы жогорку тайпасынын тарбиячысы, билим берүүнүн мыктысы Өскөналиева Жамиля Эркенбековна улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата улуу жеңиштин даңкы өчпөйт деген темада аралыктан өтүүдөгү тарбиялык саатка көңүлүңүздөрдү бурам. Сабактын максаты улуу ата мекендик согуш жөнүндө маалымат берүү менен бирге улуу жеңишке жетишүү үчүн болгон аракеттер, жоготуулар, эрдиктер жөнүндө түшүнүк берүү. Ал эми сабактын өнүктүрүүчүлүк максаты балдардын ой жүгүртүүсүн, кабыл алуусун, элестетүүсүн, кызыгуусун өнүктүрүү менен көркөм айтууга машыктыруу. Балдарды мекенди коргоого жана сүйүүгө, адамдын иш-аракетин адептүү баалай билүүгө, патриоттуулукка тарбиялоо. Тынчтык каалайм улуу кыргыз элине, сыймыктанам кереметтүү жерине, ушул сөздү бийик кылып туу кармап, эр жигит эл четинде, жоо бетинде дегендей, биздин балдарыбыздын мекенди коргошкон, өз мекенин сүйгөн, ата журтка кызмат кылып, эли жерин коргогон патриот балдардан болушсун. 9 май эч ким эч качан унутулбайт. Жеңиш деп жар салып кубанган күн мына бүгүн. Демек, урматтуу ата-энелер жана балдар, кийинки кезектин балдардын ырлары. Менин чоң татам Бошмоюнов Абдыбек. Ал улуу ата мекендик согушка барып жеңиш менен кайтып келген. Мен чоң татам, мен сыймыктанам. Атасы кеткен бирөөнүн айылына кайтып келбеди. Бешикте калган баласын жөө чиркин көрбөдү. Эстей батын аркачан майдандан келбей калгандын. Элчин болот эл курман, элеси ушу арман. Жок кайнаган талаасынан немести чоң аталар алып келди жеңиш күн. Биз да бир күн чоңойорбуз, биз да бир күн алардай таасирин ошол жеңиштин. По долинам и по взгорьям шел один весья вперед, что взвоют за море белой армии оплот. Наливали за знамена кумачом последних ран, шли эскадроны пироморских партизан, шли эскадроны пироморских партизан. Этих солки слава не померли никогда. Партизанские отряды занимали города. Партизанские отряды занимали города. Это были летом, летней ночью на рассвете Гитлер дал приказ войскам и послал солдат немецких. Бизди коргоп бул жеңиш катар согуш карынан, өрт ичинде жара алган аталардын канынан. Ошол үчүн бул майрам бизге кымбат баарынан. Чак кайнаган талаасынын немеден чоң ата алып келди жеңиш күн. Чоңойбуз, биз да бир күн алардай таасирин ошол жеңиштин Теле араң жанган чок болуп, өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алган